негизи Кытайга, Чыңдууга келген адам болсо биздин салонго келип отуруп чай ичип кеткиле. Машина албасаңар да. Ассаламу алейкум, туугандар. Бүгүн биз Чыңдуу шаарында жүрөбүз. Чыңдуудагы эң чоң Жинхэ базарындабыз. Бул кандай базар болот, Нурбек айтып берсин досум. Салам алейкум, кандайсыздар, саламатсыздарбы? Бизде Кытайда чоң шаарларда чоң машина базарлары өнүккөн. Эң эле чоңу бирөөсү Пекинде, а бирөөсү ушу Чыңдуу, дагы бирөөсү Гуаңжуудун жанында Фошан деген шаарда. Ушу 3 шаарда базар эң чоң. Башка шаарларда да базар бар, бирок ушу үчөөүндө эң чоңу. Көлөмү, машина сатымы дагы. Ал ошо Чыңдууда турабыз да, Чыңдуу шаарынын Жинхэ деген базарында турабыз. Ушу шаар боюнча эң чоң базар. Мунун жан-жагында дагы көп жөнөкөй. Бул дом. 4 этаж машина бар. 6 этаж асылы 4-өндө машина бар. Эң үстү менен эң астында текшериш, анан өкмөттүн текшеришинен өткүзүш оңдош. Оформление, экспорт бардык нерсеси ушул жерде эле болот. Эгерде машина ала турган болсоңуз, машина заказ бере турган болсоңуз, ушул жерде машина алабыз. Бияктан техосмотру бар, техосмотрун өткөрүп туруп, Кыргызстанга дейсизби, Россияга дейсизби, проблема жок. Ушул жерден эле жөнөттүрөбүз. Анда эмесе жүргүлө көрөлү. Жок эле. Бизде Мына ичине кирдик. Буюрса бул эми биринчи этажда. Бунун астында дагы бар. Кече көрдүң да. Жүрүңүз. Могу жерден издесең да болот өзүң. Анан могу базар эми могудан айланган да. Айланып түшүп кетет. Бу жерден эми ортосунан баштап көрсөтүп калабыз да. Ошондук үчүн эң астына түшүп, эң астынан баштап көрсөтөлү. Кандай? Бүт машиналарды. кеттик. Жүр. Эң астына. Минус 3 этаж. Азыр болсо биз минус 3 этажда турабыз. Бул жерде эмне эң эле белгилүү болгондой биздеги Tesla машиналар сатылат. Бир сай көрүп чыгалы. Ушу базардын bundan da ылдый да бир этаж бар да. Ал жерде машиналарды сатып алып келген машинаны оңдойтун жерлер да. Аны отдельно көрсөтөбүз. Ал эми мода машина сатылатын этажынын эң башы. Эң башындасы. Эң башынан баштап көрдүм. Бу жерде жалаң Tesla. Бул эми Tesla Model Y, Model S дегендер. Келсеңиз, мону көрсөтөсүз. 2024-жыл 01-19. То есть 203.800. Бул примерно 20-га канча доллар болот? $26,000 болуп кеткен. 23,000 26.000, 30.000 долларга жетпейт. $30,000 жетпейт. Эми 66,000 баскан экен да бул. Ошол сыяктуу мына бул жерде жалаң Tesla сата турганы бар. Эми буну бир талдан көрсөтсөк убакыт жетпейт. Бүгүн негизи базардын общем бир көрсөтүп чыгалы. Бир талдан көрсөтөтүндү бизге катталып, бизди көрүп тургандарга ал аркасынан күнүнө чыгып турат жаңы машиналар. Буяк Pika. Биз Pika дейбиз. Силер эмне дейт? Бизде пикап дейт. Пикап дейби? Пикап. Чаңчампа деген. Чаңчампа. Жаңы бир кыз баланы көрсөттүм го, биздин Кытайдын тиктогунда. Чаңчампа деген ушудан бирди берип койду. Нерсе бир кыз бар экен. Блогер, начальный блогер экен. Да айтканда ушул машинаны мындай жаңы машина чыкканда жанына келип Чаңчампа деп айтып койсо, мындай башкача айткан экен. Ошонун айтканын эсебинен ал WeChat'та TikTok'та 500 миллион адам чогултуп коюптур. Анын ошол айткандын немесинин артынан бул компания ошол кызга машина берди. Халал компания ушу Чаңчампадан бирди берди да. Мына бул халалдын немеси машинасы? Халал ооба. Болду. Чаңчампа деп койгон болду да. Мына Чаңчампанын. Булар деле жакшы машина. Монусун карачы. Бирешкен. Эми жанкы чет элдин рам алууларына жетпейт, эми жетпегенмен Кытайдын өзүндө жанкы тепкилеп айдай бересиң да муну. Өзүнчө бир орду бар десең Кытайдын. Өзүнчө бир орду бар. Көрдүң? Наркы баштан аркасы жаны бирак эле ушу Чаңчампа. Могу башка дейин. Моулар өзүнчө башка. Көрдүңбү?
Mo'nun içi başka fotoğrafında. Bu yerde kaç? BMW'lar. BMW elektrичкалар бар. Жалаң BMW'nin elektrikçi kanan kiyim o BID'di mundayınız koyup dur da. Balkim жалаң uşu elektrik. Misal Nursultan Karaç, moda aralaş. Ne? Şoron aralaş diyaktı. Mercedes, BMW, Audi, tank bарын aralaştırsa da örgünde. Мысалы, немеде Қытайда ойлауымыз керек та, барлығы қытайский машина сатылады депші. Онда Audi, Mercedes, бұлар деле мындай авторитет имеет етеді да. Все-таки Bu yak жалаң Golf, Polo. Бияқта? Бер. Бияқта болса бүт барлығы Volkswagen-овский машина да, мындай айтқанда. Volkswagen Қытайдың ішіндегі сатылған, мындай айтқанда, бір айлық продажа бойынша азыр екінші месте тұрады. Қытайдың ішінде. Polo, Неге де тұрған Golf. болсаңыздар, бұлардың модели аябай көп та. Модель аябай көп, анан басы доступный да. Бұл жалаң Polo менен Golf. Бер жүрөңүз калıyor. Ferrari'nin далы. 256 мың dey. 260 мың. Жоқ, 2017 жылдық екен да бұл. Eski Mercedesler. 221. Банан. Bizden Қытайдағы şu yerdeki salondu hazır bu yerde görsötөбүз. Bu salon hazır. Bugün biz video tartып жүрөбүz. Өчүрүп көп койдук. Негизи Кытайга, Чыңдууга келген адам болсо биздин салонго келип отуруп чай ичип кеткиле. Машина албасаңар да. Мына мо Ючы Хаучы деген биздин салон. Мо машина ким эле? Россияга. Россияға кетті. Бул кетти, эртең буюрса не кылабыз? Жакы. Автобуска беребиз, алып кетет. Каргош менен кетет. Ал эми моолар жөнүлө турган машиналар. Дагы бир түркүмү астыда турат да, оңдо болуп атат. Келгиле, мына кондиционер бар, чай бар, отургула, машина бар. Биз кыдырып жүрө берели. Bu yerden göçürüp koyгандан кийин эч ким деле келбейт. Келип бирдемеге деле тийишпейт. Бүгін мындай нерсе бар екен да, бұларда чотный, нечетный күндерде машиналардың номеріне жараша болат екен да. Иштейт екен да. То есть машинаны айда салат. Бүгін 9 қанчанчы күндер? Бүгүн 9 деген номердеги машиналар жүрөт. 9 деген. 7 менен 6 жүрбөйт. Бензин, именно бензин. Именно бензин. Электричкалар жүрөт да? Ооба, электрик ал бемер ал жүрө берет. Мо жалаң Range Rover сататын айрыкча айта кетейин да ортодо. Бул биздин досубуз, жакын досубуз, ары партнерубуз. Кыргызстанга, Россияга машина иштегенде биздин партнердун бирөөсү ушул. Жакын барыбыз үчүнкү этажда да бирге турганбыз да. Ушу жалаң ушу эмне иштейт? Range Rover иштейт. Range Rover. Бирок булар бизге түшпөйт. Бул партнер болгондо башка машиналар менен партнер да. Акчасын чыгарып сатып. Мында көрсөтүп коелу. Биз келип, биз жок болуп калсак, ушуган келсеңер деле болот. Ичинде Яңфей деген бирөөсү издесеңер, мен айтсаңар болот десем. Мына бул толтура. Жалаң ушу менен иштейт. Range Rover. Могу экөөнүн кошумча кошуп коюптур, бирок бул модельди көп сатпайт ушулар. Жүргүлө башканы көрсөтөлү.